Сиздердин программаңыздарда биз көрө алган жокпуз да, криминал боюнча кандай иштерди алып барасыздар? Кандай бир конкретный шагтар барбы? Бул маселе боюнча мына биздин замандаш саясий партиясынын катарында эки генерал кетип атат. Бири Мелис Турганбаев, убагында ички иштер министри болуп дагы иштеген. Өзүнүн ушундай чечкиндүүлүгү менен ошондой криминал менен күрөшүүгө болорлугун далилдеген кишилердин бири. Ойлойм, ушул парламентке келгенде бул маселени так көтөрүп, криминалды ооздуктоочуну коргоо органдарына мүмкүнчүлүк бериш керек. Өзүнчө бир реформа деп келип, биз реформалайбыз деп атып, мен оюмча ушул укук коргоо органдарынын көп жагынан биз колдорун байлап койдук да. Өзгөчө мына акыркы кабыл алынган кодекстерде дагы ушундай учурлар бар. Гумандаштырабыз деп атып, биз азыр ушул ички иштер министринин опер кызматкерлери өзүнчө иш чарага бара албайт. Тергөөчү чечим чыгарып бермейинче. Ушуга окшогон көптөгөн карама-карштар бар. Мыйзамдарды күчөтүп, мунун үстүнөн иштеп туруп, ушул ишти колго алыш керек. Уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүү боюнча да биздин программабызда бар. Бул Республика саясий партиясынын программасында негизинен өзү уюшкан кылмыштуу топторго каршы жөнүндөгү мыйзам долбоор иштелип чыккан. Бирок ушул 5 жылдан бери дейм, негедир ушул мыйзам алдыга кетпей кабыл алынбай атат да. Менимче ушул программасына кирип атабыз. Ушул мыйзамды аяна чейин дагы толуктап мүмкүн иштеп чыгып туруп, ошол жерде бардык мындай катуу тартипти чараларды жазып чыгышыбыз керек депчи. Ошол мыйзам кабыл алып, максаттуу мыйзам болгондо гана бул жерде бир жакшы бир мындай бир ооздурук табат деп айтат элем.